Assalamu alaikum dostlar. Sizler менен Suzak Online. Bugün biz көрүп турганыңыздай чылык, достук, кээ-биркелер Победа эс алуу багы деп коёшот. Кыргызстаныбыз күндөн күнгө өсүп атабыз, өнүгүп атабыз. Ошондой эле биздин Сузакта көргөнүңүздөй азыр бул жерде сон болуп эс алуу багы салынат. Анан биякта мен сразу адрести айтып кетейин, көбү билбейт. Биякта бакыт үйү бар. Азыр паспорт столу ушул жерде. Паспорт столунун түшүндө ушул баг азыр көтөрүлүп атат. Бияк шагалдар төшөлүп, биякта анча көтөрүлүп калыптыр. 1,5 метрдей көтөрүлүп калыптыр достор. Анан биякты чоңдугун билесиңер. Өтө кең, өтө сонун проекттин көрдүңөр. Проекттин да чыгарганбыз. Азыр бүгүн жакшыраак тааныштырып кетели деп чечтик. Анда эмесе жүрүңүздөр. Жакшы проект түшөт экен. Бияктарды баарын бузуп, биякта статуялар бар эле. Баардык статуяларды Сузак райондук администрациянын жанында статуялар бар. Ошолордун жанына коюшуп, биякты тазалап, сонун парк Сузак деп атышат экен. Өтө сонун парк болот экен. Бул жерде көрүп турганыңыздай суу өткөн арык, лоток. Бул жерде айтышы боюнча ушул жерде өтө көп таштандыларды алып ташталды. Азыр мына бул жакта полный ушул жерден баштап акырына чейин ушул лоток четинде таштандылар турат. Ушуларды эми алып чыгып атат. Бул жакта дагы мына тазалап, ушул жылдын акырына чейин уже бул жерде сонун кылып парк кылганга даярдап жатышат. Бул жак Сузактын центри, барыңыз билгениңиздей. Анда эмесе биякка кышкы аттракциондор жабык болгон абалда Луна паркка окшогон, баардыгыңар билесиңер. Аттракциондор, ар кандай батуттар, ичинде көп ойно турган жерлер болот достор. Достор, мына долбоорду көрдүңүздөр, паркты көрдүңүздөр. Исламбек экөөбүз силерге жакшылап түшүндүрүп берди. Ушул паркка дагы кандай аттракциондорду кошсо болот? Дагы кандай пикирлериңиз бар? Комментарийда бардыгын жазып кетиңиздер. Рахмат чоң, силер менен Сузак Онлайн болду.